Ош шаарында жеке ишкер тарабынан гидротурбиналарды, түрдүү генераторларды чыгаруучу завод курулуп жатат. Келечекте ал жерде электромобилдер да чогултулат. Учурда заводдун курулуш иштери аяктап, керектүү жабдуулар орнотулууда. Курулушу 2018-жылдын май айында башталган. Быйыл март айында ишке берилет. Заводду Ош шаарына Кыргыз Унаа курулуш компаниясы куруп жатат. Бул Каганат Инвест холдингге караштуу компания болуп эсептелет. Анын жетекчиси Нурбек Осмонов. Өндүрүштүк имараттын жалпы аянты 3 гектар жерди ээлеп, 16 000 чарчы метрден ашык. Инвестициялык каражаттын жалпы суммасы 150 миллион доллар болсо, анын 20 миллиону курулуштун биринчи этабына каралган. Ал эми калганы заводко керектелүүчү жабдууларды сатып алууга жумшалат. Завод Осбергер жана Пелтон сыяктуу гидротурбиналарды, түрдүү генераторларды чыгаруу менен келечекте электромобилдерди чогултуу иштерин аткарууну пландоодо. Өндүрүштүк ишкана европалык жана орусиялык заманбап техникалык каражаттар менен камсыздалат. Ал жабдуулардын жардамында бардык өндүрүштүк процесс максималдуу автоматташтырылат. Заводдон чыгарыла турган продукциялар, ГЭСке керектелүүчү жабдуулар, анын ичинде турбиналар, генераторлор жана электроавтоматикалар, дизелдик жана бензиндик генераторлор, шамал генераторлору, түрдүү станоктор, насостор жана клапандар, электромобилдер. Келечекте заводдо 300дөн ашык кызматкер эмгектенет. Мындан сырткары жергиликтүү кадрларды даярдоо үчүн корпорациянын негиздөөчүсү Нурбек Осмонов жеке каражатынан 10 кыргыз адистерин Европада окутууга каражат бөлдү. Ал кошумчалагандай, азыр биринчи этапта Nissan компаниясы менен бирдикте автоунааларды, электромобилдерди, электр эсептегичтерди, турбогенераторларды чыгарат. Кыргызстанда кичи завод-фабрикалар бар. Алардын көпчүлүгү станок, техникалык жабдыктарды чет өлкөдөн алып келишет. Эгер бул завод курулуп калса, техника жабдыктарды алуу үчүн чет өлкөгө барбай эле өзүбүздөн чыккан өндүрүштөн сатып алса, ыңгайлуу жана бир топ каражатты убакытты үнөмдөй алышат. Ошентип Кыргызстанда алгачкы жолу техникалык жабдыктарды жана автоунааларды кура турган завод түптөлүп жатат. Учурда ага кымбат баалуу, сапаттуу жабдуулар келип жаткан чагы. Кыргыз Унаа курулуш Кыргызстанда машина куруу жана энергетикалык жабдууларды чыгаруу жаатында лидерлик кылууга аракет кылат. Бул компания өлкөдө өндүрүштү өнүктүрүү, ошондой эле элдин социалдык турмушун жакшыртууга шарт түзүү, Кыргызстанда энергетикалык жана экологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында түзүлгөн. Видеого класс басып, каналга катталып, маалыматты досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.